Дагы бир суроо келип түшкөн экен. Мына ошо шайлоонун эң акыркы 2 күндүгүндө ушул каражат таркатылат деген божомолдор айтылып атат. Маалыматыңыз барбы дейт. Мындай маалымат таркап атат бардыгы. Буга эки тарап тең оппозициячылар дагы, позициячылар дагы даярданып атышат, бири-бирин неме кылып. Мен ишенет элем, ушундайга болбошуна чын жүрөгүм менен ишенет элем. Себеп дегенде чындыгында кээ бир партияларда, мына атын атабай эле коеюн, эми биздин партия эл менен жолугушканда бир партияны да критика айткан жокпуз. Бир талапкердин атына да мындай критика айткан жокпуз. Эгерде жекече эле айтылып кетпесе. Биздин программада андай бирөөнү каралоо же анын кылган ишине ушул шайлоо учурунда терс кандайдыр бир баа берүү деген бизде болгон жок. Мен ишенет элем ушул болбосо экен деп. Себеп дегенде бизге дагы маалыматтар келип түшүп атат. Кээ бир партиянын талапкерлери бизди эч ким кармабайт, биз эч кимден коркпойбуз. Биз бере берсек болот деген да ушактар келип түшүп атат. Ошон үчүн биз көзөмөлдөөнү күчөтүп атабыз, көзөмөлдөөчүлөрдү көбөйтүп атабыз. Андан тышкары мына ушул менен күрөшүш үчүн биз ондогон видео камераларды арендага алып, бүгүнкү күндө ушул даярдык кылып иш алып барып атабыз. Конечно, маалыматтар келип атат, кээ бир жерлеринен түшүп атат ал маалыматтар. Эми жөн эле бирөөнү каралоо эмес, эгерде ошол фактылар канчалык мындай чындыгында эч нерсени мыйзамды көзүнө урбай жана башка чыгара турган болсо, биз да ошол материалдарды ушу менен күрөшүш үчүн даярдануулар болуп атат. Мен ойлойм, ар бир партия, ар бир тарапкер ушунун үстүндө күрөшсө, анда келечекте муну азайтканга мүмкүнчүлүк болот деген чоң ишеничтемин.